Саламатсызбы, Сооронбай Шарыпович, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен Марва телекомпаниясынын башкы директору Улукбек Карыбек уулу. Урматтуу Сооронбай Шарыпович, мен сизге 2 суроо менен кайрылайын деп турам. Коррупционерлерге каршы күрөшүүдөгү жүргүзгөн саясатыңыз ири шаарларда эмес, ушул аймактарда да өнүксө деген ниетти айткым келет. Марва телеканалынын журналисттик иликтөө тобу ушул аймактардагы Кыргызстандагы эң алыскы аймак бул Чоң Алай району. Өзүңүз жакшы билесиз, бул район катаал шартта жашайт. Бирок ошого карабай райондун кээ бир жетекчилери бир топ ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык тендерлерден жана башка маселелерден бир топ коррупциялык схемаларды барышкандыгын тартып келдик эле. Ошондон кийин октябрь айында эсептөө палатасы миллиондогон каржылык уурдоолор тууралуу маалымат жарыялады ошол жергиликтүү жетекчилерге. Арадан 4 ай өтсө дагы бир дагы жетекчи кызматтык жоопкерчиликке же укуктук бир баа берилбегендиги бизди таң калтырып күттүрүп келет да. Анан ошол иликтөөдөгү негизги маселе, сиз жакшы билесиз, Кытайлык Кайди компаниясы тууралуу ошого көңүлүбүздү бургубуз келет. Ошол Кытайлык Кайди компания 2006 жылдан баштап 2009 жылга чейин 4 жыл аралыгында 13 тонна алтынды Кыргызстандан мыйзамсыз алып чыгып кеткендиги тууралуу да маалыматка күбө болдук. Андан сырткары экономикалык, экологиялык бир топ кылмыштар бар экендигин жарыяладык. Эсиңизде болсо керек, биз ушул президентке кат куржун жибергенибизде ошондо ошол Чоң Алай районунун көйгөйлөрү тууралуу дагы биринчи катка жолдогон элек. Анан ушул боюнча өзүңүз жеке көзөмөлгө алып, ушул Кытайлык компаниянын ишмердүүлүгүндөгү бир мыйзам бузууларды тактап, укуктук баа берилишине жардам берсеңиз деген суроо. Экинчиси, жакында эле Баткен облусунда каза болгон, киши колдуу болуп каза болгон Мамат Жакыпов прокурор жөнүндө. Бул тууралуу баарыбыздын маалыматыбыз бар, бирок бүгүнкү күндө иликтөө аягына чыга элек. Укук коргоо органдарынын маалыматтары бир логикага сыйбаган багытта болуп атат. Ошол тууралуу сиздин оюңуз кандай? Бул боюнча кандай пикир айтмак элеңиз? Рахмат. Компания кайсы жыл дедин? Кайсы жылы? 2006 жылдан баштап 2009 жылга чейинки аралыкта. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол бир топ укук бузуулар бар. Анан ушул жерден кыстырма, ошол иликтөөлөрдөн кийин биздин жеке өзүбүзгө бир топ жанагындай каралар сымалуу ушундай бир чоруйларды салып, бир топ ар кандай коркутуулар, чалуулар болуп атат. Бирок ошого карабастан биз ушул нерсенин аягына чыгышыбыз керек деген позициядабыз. Ушуга өзүңүз көзөмөл алып, бир жоопкерчиликке тартылышына себепчи болсоңуз. Азамат иним. Азамат, мынаны көзөмөлгө алайын. Мына Чоң Алайдагы тендер боюнча коррупция иштерди айтпадыңбы? Эсептөө палатасы. Көзөмөлгө алабыз муну. Алабыз 4 ай болсо дагы баа берилген жок деп атпайсың. Көзөмөлгө алабыз. Эми Кайди компаниясы боюнча муну билем мен, кийин токтоп калып, кийин ишке кирген. Бирок мурункулар мен билем, башкага сатып анан кийин иштей баштаганда мен тактайынчы муну. 13 тонна алтын алып кеткени, кимден алып кеткенин тактайын, бирок мындай маалымат мен ошто иштедим да, мага берген эмес. 10дон баштап мен иштедим да. 13 тонна деп. Канча жолуктук. Тактайын муну. Баткен облусу боюнча прокурор да бул эми жаман иш болду, кайгылуу иш болду абдан. Ал жигит кетип атканда абдан мактап, мыкты прокурордук кызматкер деп жөнөтүшкөн. Эми бул прокуратурага дагы абдан жаман көп болуп калды. Азыр иликтөө иштери жүрүп атат. Менин көзөмөлүмдө бул. Көзөмөлүмдө мен аркы жумада жолугам прокурор менен, башкы прокурор менен. Ошондо сурайм, бул эмне болуп атат деп, кандай болду, эмне жыйынтык болду деп. Бирок эми ошол жанагы шектелген киши менен анан ууга чыгып, аны менен тамак ашкендер да туура эмес деп кызматкерлер. Өздөрү берген экен мурун. Аны жазган экен, иштен алыш керек деп. Ол
жазган экен өздөрү. Анан чогуу жүргөн туура эмес да bunun. Буягында караш керек. Анан бирок менин көзөмөлүмдө муну аягына чейин чыгарабыз. Күнөөлүү сөз жооп бериш керек. Чак түштө күндүзү область прокурорун өлтүрүп атса, анын баарын тең жооп кайтарыш керек. Бирөөнү калтырбай. Көзөмөлгө алам буну.